Статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда аялдардын билим деңгээли эркектерге салыштырмалуу жогору экендиги аныкталган. Тагыраагы жогорку билимдүү аялдар басымдуулук кылгандыгын ар кандай жумуштарда эмгектенгендердин арасына такташкан. Натыйжада жогорку кесиптик билими барлардын 28% аялдар түссө 19% гана эркектер болуп чыккан. Кыздар арасында билимге умтулууну жогорку окуу жайлардан деле баамдоо болот. 2020-21 окуу жылында университетке тапшырган студенттердин 52% кыздар түссө, кесиптик орто окуу жайларында да 58% кыздар аракет кылгандыгын көрүүгө болот. Мындай көрсөткүчтү тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук университетинин окутуучусу Айнура Арзыматова да ырастайт. Кыздардын билим алуусуна ата-эненин да таасири чоң дейт. Башка бөлөгө барганда күйөөсүнө көз каранды болбосун деген ниетте өзгөчө кыздарын билимдүү болууга жан өрүшөт. Жок дегенде курстарда, колледждерде билим алууга шарт түзүшөт. Бул эми үчүн кыздар көп билим жакта, билим алалык, ушул турмушта бир ордубузду табалык дегенде сөзгө мындай жок, ушундай суроо койсок, албетте ар бир эн ата кыздарын чоңойткондо булар биздин кыздар ушу күйөөсүнөн же башка бир факторлордон мындай независимый болсун дегенде өзлөрү өзүнүн судьбасын өздөрү чечсин дегенде максат коюп болуш керек эн ата. Айымдардын арасында жогорку билим менен чектелбей, илим жактап, коомдук иштерге, саясатка активдүү аралашкан көрүнүштөр да жок эмес. Аспирантурада окугандардын арасында 60%, докторантурада илим алгандардын 69%-ын бүгүнкү күндө аялдар түзөт. Статистика көрсөтпөсө деле реалдуу жашоодо да ошондой деген окумуштуу тарых илимдеринин доктору, профессор Чолпон Койчуманова ата-энелер өзгөчө кыздардын келечегин ойлойт дейт. Турмушта оор сыноого, түйшүккө кабылып калбасын деген максатта кыздарынын билимине басым жасоого аракеттенет деген ойдо. Азыр көп үй бүлөлөрдө чындыгында эле эркек эмес, көбүнчө кыздарга басым жасап атышат да, өзүн турмушта ордун алып кетсин, турмушка чыкса да жок дегенде мугалим болуп иштесин, кара жумушта иштебесин деп көптөгөн ушундай бир тарбияны жүргүзүп атышат. Бул туура нерсе, ошондуктан бул дагы проценттердин көбөйүшүнө мындай бир түрткү болуп атат. Бул маселени тарыхый жактан да талдап көрүүгө туура келет деген адистер 90-жылдары союз ыдыраганда түйшүктүн көпчүлүгү аялдарга артылып, ошондон тарта социалдык маселени чечип, жоопкерчиликти аялдарды көп тартышкан деп эсептешет. Өзүнүн келечеги үчүн турмушаларды чыдамкай болууга, билим алууга, күчүрмөндүккө өзү эле тарбиялады деген ойду да айтсак болот. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, союздаш өлкөлөрдүн баарында эле кездешкен көрүнүш. Ошондон тарта күчүрмөндүк уланып келе жатат. Мүмкүн бул Кыргыздын кыздары, Кыргыздын аялдары баягы илгертен бери мындай Кыргыздын кыздары мындай свободный, мындай независимый ошондой тенденцияга көп мындай көнүп калганго. Анан ошол баягы көрүнүш ушул убакка чейин ушу уланып келет, жакшы уланып келатканда мен мындай жакшы баа берем да. Бала чаканын, үй бүлөнүн, сырттагы жумуш же кесибин бир учурда аркылап келе жаткан аялдардын түйшүгүн чоң жоопкерчилик деп баалаган мырзалар айымдардын билимдүүлүгү алардын өжөрлүгүнүн аркасында жаралат дешет. Мындан улам эркектерге караганда аял затында изденүүчүлүк, билимдүүлүк жогору экендигине нанышат. Аялы бир илим жактаган мындай изилдөөчү болсо ученый дейли. Күйөөсү жөнөкөй эле киши эми ученый эмес, бирок күйөөсү көбүнчө кеңеш берет да. Аялы билсе дагы кеңеш сурайт да. Аял кишилер мүнөзү ушундай экен да, билсе дагы бир нерсени үйрөнгүсү келе берет экен. Эркектер кичине эле билип калса эле мактанып эле, анан биз ушу баардыгын билип алдык деп токтотуп коет го. Анан мен ойлойм, көбүнчө ушул үчүн эркектер көп изденбейт го деп да. Аялдар көбүрөөк изденет. Жалпы калктын саны 6 миллиондон ашык болсо, анын 51%-ын айымдар түзөт. Анын ичинде 64% айыл жергесинде жашайт. Айымдар коомдо зор күч дегендей, баардык тармактан өзгөчө социалдык түзүмдөрдө эмгектенгендердин басымдуу бөлүгү айымдар экендиги рас. Карасаңыз, мектептеги мугалимдер бул жаланган айымдар, мед айымдар. Мен 7 областтан кыдырган бир да медбратты көргөн жокмун. Бул медайымдар, врачтар иштеп, дарыгерлер, кафе болгон жакта соодагерлер. Мисалы биз Улуттук илимдер академиясынан караганда эле бүт эле илимий кызматкерлердин баары тең, бизде көбүнчө айымдар. Бир гана эмеге келгенде, жанагы кандайдыр бир бийликке келгенде же бир административдик чок кызматка отурганда, чындыгында ал жакта бүт көбүнчө эркектер, мырзалар болуп кетет. Тилекке каршы коомдо билимдүү айымдар басымдуулук кылганы менен ийгиликке жетүүдө, жогорку саясий кызматтарга дайындоолордо илимпоз, тажрыйбалуу аял затынын четке сүрүлүп кетүүсү өкүнүчтүү жагдай. Муну адистер калыптанып калган менталитеттин таасири деп сыпатташат. Шекер Сатыбалдиева, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.